Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Капыр Мадаминов агайыбыздын Устаттык өнөрү китебинен номер 46 сабак. Химия боюнча жайкы олимпиадалык группанын окуучулары үчүн усулдук сунуштар деген тема боюнча маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Биринчи, химия предмети боюнча өтүлгөн темаларды кайталоо. Экинчи, химиялык терминдер менен иштөө. Блокнот, сөздүк, дептер, маселе иштөө, практикалык дептерлерди түзүү. Термин, түшүнүк, аныктама, химиялык закондор менен формулаларды жазып жүрүү. Бешинчи, химиялык таблицаларды түзүү. Менделеевдин мезгилдик системасы, металлдардын чыңалуу катары. Алтынчы, химиялык алгачкы түшүнүктөрдү өздөштүрүү керек. Химиялык белги, химиялык формула жана теңдеме, валенттүүлүк, атом жана молекула, химиялык реакция, терс электирдүүлүк, ошондой эле моль жана молдук масса. Химиялык реакциянын типтери. Жетинчи, химиялык закондордун ачылышын жана маанисин түшүнүү. Аны дептерге жазып, конспектлеп алсаңыздар дагы абдан жакшы болот. Сегизинчи, химия предметин китептеги керектүү негизги түшүнүктөрдү жазуу. Көңүл буруңуздар, урматтуу кесиптештер. Элементтерди даярдоо үчүн алгач эксперименттик маселелерди иштеп чыгуу. Менделеевдин мезгилдик системасындагы химиялык элементтерге мезгилдүү мүнөздөмө берүү. Ошондой эле химия предметиндеги жана маселелер жыйнагындагы жөнөкөй жана татаал маселелерди иштеп чыгуу. Кроссворд, викториналык суроолорду дагы чечмелөө. Химия боюнча сөздүк менен иштей билүүсү дагы керек окуучулардын. Ошондуктан, урматтуу кесиптештер, химия боюнча олимпиадага даярдаганда сөзсүз түрдө окуучулар ошол химия предмети боюнча сөздүктөр менен дагы иштей алуусу зарыл. Анда эмесе, урматтуу угармандар, ушуну менен бүгүнкү химия боюнча жайкы олимпиадалык группанын окуучулар үчүн усулдук сунуштар деген темабызды жыйынтыктайбыз. Жакшы эле сунуштарды алдыңыздар деп ойлойбуз. Бул теманы түзгөн Камилова химия биология сабагынын мугалими.